Жаш өрт өчүрүүчү куткаруучу дал ушундай аталышта уюштурулган спорттук мелдешке Кант шаарындагы 5 мектептин жогорку класстарынын окуучулары келген. Алгач жергиликтүү бийлик өкүлдөрү сөз сүйлөп, катышуучуларга ийгиликтерди каалашты. Мелдеш 5 баскычта өткөрүлдү. Окуучулар гиря көтөрүү, автоматты чачып чогултуу боюнча жарышты. Ошондой эле өспүрүмдөр өрт өчүрүүчүлөрдүн кийимин кийип, атайын тапшырмаларды берилген убакытта аткарышты. 4-я школа, Жамузаков Эрбол. Марш! Спортикада біз деген школу Внимание! классан команда чогултуп катышып ал дегенбиз. А так спортикада аябай жакшы өтүп атат. Биз биринчи месте алдык биз. Ошентип ойлойм. Биз экинчи жолу катыштык. Ушунусу менен тилекашым мурда жеңиш ала албай калганбыз. Мунусунан жеңиш деп келдик. Шарттарды берден биздин боевой одежда деп коет, боевой одежда туура убакытка кийүү. Андан кийин гира көтөрмөй, автоматты чачып чогултмай. Анан эң акыркысы эстафета. Ар бир эстафетада номерлары коюлган, тартиптери коюлган, положениялар чыгып, отдел образования биргеликте иш алып барып атабыз. Жыл сайын кызыгуусу күч. Биздин пока алдын ала суранышат, качан өткөрөбүз, качан барып даярдансак болот. Кызыгы кыскасы күчтүү. Спорттук иш-чаранын негизги максаты өсүп келе жаткан муунду мекенди сүйүүгө, патриоттуулукка үндөө. Ошондой эле жаштар арасында дени сак жашоо образын жайылтуу. 3 жылдан бери салтка айланган мелдешти өткөрүүгө Кант шаарынын мэриясы ар тараптан колдоо көрсөтүп келет. Бул эми баягы окуучулардын арасында жашоодо эми ар кандай кырдаал болуп калышы мүмкүн. Ошого баягы өзүнүн даярдап, ошолорго баягы мындай айтканда bir какой-то bir общий bir понятие болгондо ошого даярдайсың негизи. Мэрия биз өзүбүз каржылап беребиз, бул эми жаш балдарга да. Мелдештин жүрүшүндө окуучулар өрт өчүрүүчү куткаруучулардын түйшүктүү ишин жон териси менен сезип көрө алышты. Ага кошумча өспүрүмдөргө жарандык коргонуу жана өрт коопсуздугу тууралуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Мектептер арасында өрт куткаруучу спорт боюнча мелдеш өтүп жатат. Мелдеш мектеп окуучулардын арасындагы спортко болгон кызыгууну жаратуу максатында өтүп жатат. Бүгүнкү күндө мектеп окуучуларынын даярдыгы өтө жакшы. Буюрса келетки жылы мындан да жакшы болот деген ойдомун. Жаш өрт өчүрүүчү куткаруучу мелдешинин жыйынтыгы менен Кант шаарындагы номер 1 мектеп жеңүүчү болду. 2 орунду номер 4 мектеп алса, номер 3 мектептин окуучулары 3 орунга ээ болушту. Аларга кубок, диплом, медалдар жана кызыктыруучу белектер тапшырылды. Автандил Бактыбеков, Күмүшбек Куттубеков, СТВ.